Борбор калаада салттуу ислам түшүнүгү, ханафилик, матуридилик аттуу ири эл аралык илимий практикалык конференция болуп өттү. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши тарабынан өткөрүлгөн жыйынга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Азамат Юсупов баштаган мамлекеттик кызматкерлер тектеш өлкөлөрдөн өз тажрыйбалары менен бөлүшүү үчүн Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн дин башкармалыктарынын өкүлдөрү, аалымдар кеңешинин мүчөлөрү катышты. Дин чөйрөсүндөгү коомчулукка салттуу ислам деген эмне? Салттуу исламдын түшүнүгүн кеңири жеткирүү максатында Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин төрагасы Замиркар Рахиев менен биргеликте ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Себеп дегенде туура коомчулукта ислам дининде салттуу ислам дини деген барбы деген да суроолор берилип атат. Туура жок. Бирок ошол эле сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунан биздин доорубузга чейин биз Кураныбызда жок болгон маселелерди сүннөттөн, ал эми сүннөттө жок болгон маселелерди ошол мазхабтан, ижма кыястан алып анан коомчулукка жеткиребиз да. Мына биздин мазхабыбыз урф деп коет, каада салтка, үрп адатка аябай көңүл бурган. Кайсыл жердин каада салты шариятка шайкеш келген болсо, ошол жаатта дагы баягы фыкх, шарият өкүмдөрү, маселелери каралган. Мына ушул биздин ата бабаларыбыз Борбор Азиядагы дин тутунган, динге кызмат кылып келген, керек болсо кыйын кезеңдерде, Кудай жок деген заманда дагы ошо Ханафи мазхабында бирдиктүү, эч кандай бөлүнүү, жарылуу болбостон динди тутунуп келген да. Мына ата бабаларыбыздын дин тутумун карасак, сөзсүз түрдө биз баягы каада салтыбызга көңүл бурат экенбиз да, маданиятыбызга. Ошо каада салтыбызда эч кандай динибизге каршы чыкпаган каада салттарыбыз менен жашап келген. Ал каада салттар каяктан чыкты десе, баары эле сүйүктүү пайгамбарыбыздын ошо сүннөттөрүнө такалган да. Дин аалымдары, теологдор, коомдук, мамлекеттик ишмерлер бир аянтчада Кыргызстандагы салттуу ислам түшүнүгү, ханафилик, матуридилик темасынын маанилүүлүгүн чечмелеп, анын тарыхына кайрылып, бүгүнкү күндөгү каада салтка дал келиши, Кыргызстандагы практикалык колдонулушу талкууланды. Багы мусулмандарыбыз көбөйгөн сайын, адам көп болгон жерде проблема да көп болот. Кээ бир көйгөйлүү маселелер бар. Ошого жараша мына биздин тектеш болгон өлкөлөрдө тилибиз бир, маданиятыбыз бир болгон Өзбекстан, Казакстанда мына атайын аалымдарды чакырып, биздин көрүнүктүү Кыргызстанда башы көрүнгөн, элге кызмат кылып жүргөн, жамаат жетектеп жүргөн, элге таасири бар бардык аалымдарды чакырып, мына ошо бир жерде жыйнап баягы конференция өткөрүп жатабыз. Анткени элибизге ошо жеткире турган адамдар ошолор. Ушул жерде бир пикирлерибизди орток пикирге келип, ханафилик, матуридилик баягы акыйдабызды түздөп туруп, анан элибизге ушул нерсени жакшынакай жайылтуу эң негизги максатыбыз. Кыргыз элинин нарк населе исламдын негизги принциптерине каршы келбейт. Ислам дини адамдарды адеп ахлакка, туура жашоого жана өз ара урматтоо менен мамиле кылууга чакырат. Мындай баалуулуктар кыргыз элинин салттарына, анын ичинде меймандостук, ата-энеге урмат көрсөтүү жана адамзатка болгон боорукерлик сыяктуу негизги аспекттерге дал келет. Ошентсе да бүгүнкү күндө каада салт менен наркты ислам динине каршы койгон күчтөр жок эмес экендиги айтылды. Мухаммед пайгамбарымдын Курандарын ар кандай окуулар, ар кандай талкуулардын арасында ислам дүйнөсүндө, ислам дининде көп тилдүүлүк, ар түрдүүлүк, ар кандай салттардын бир жакадан баш бир жегинен кол чыгарып турганы бул келечектеги биздин ислам дининин эң күчтүү жери деп ушуну айткан. Ууру кылба, ушак айтпа, улуга саламыңды айт, ата-энеңди жакшы кара, бирин башын аттап кетпе, өлкөңдү сүй, тилиңди, дилиңди, салтыңдын аркыңды сакта деп какшап келатат биздин шариаттагы түшүнүктөрүбүз. Мына ушундай жакшынакай түшүнүктөрдү биздин салтыбызга, наркыбызга карама каршы койгусу келип, ушулар бир кагышып отурса экен, эки жагына тең тыйын берип коюп, тиш чыкып отуралы дегендер жок эмес. Ушул айрыкча үч өлкөдө ушундай көрүнүштөр бар. Ошон үчүн бүгүнкү конференция аябай нарктуу, күчтүү жана өзүнүн алдына койгон максаттарына жетет деп терең ишенемин.
Тарыхка кайрылсак, Караханет Дорунда Орто Азия чөлкөмүндө ханафи мазхабы кеңири жайылган. Анын ичинде матуриди ишенимине да чоң маани берилген. Ислам тарыхында диндин таралышы менен бирге Орто Азияда бир нече атактуу алымдар чыккан. Алар ислам илими жана маданиятына зор салым кошуп, Орто Азиянын интеллектуалдык мурасы үчүн өтө маанилүү эмгектерди калтырышкан. Алардын эмгектери бүгүнкү күндө да дүйнөдө кеңири колдонулуп келет. Биздин чөлкөмгө ислам дининин ханафи мазхабы жана матуриди акыйда ишениминин баалуулуктары жайылып, анын ичинде кыргыз элинин диний ишениминин жана руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп калды. Мисалга алсак, атактуу аталарыбыз, жердештерибиз Жусуп Баласагындын куттуу билим эмгеги мамлекетти башкаруу адайы жаатындагы Махмуд Кашкари Барсканинин диваны тил илими, адайят, Абу Бакыр Саракчы Үзгендинин мабсуту укуктануу, шарият, Сираждуддин Ошинин Бадул Амалии, акыйда жана башкалары Кыргызстандын улуу инсандары мына ушул биздин чөлкөмдө, биздин аймакта жаралгандыгы, тарагандыгы ислам динине, ислам баалуулуктарына белгилүү. Матуриди ишеними ислам дининдеги калкты адаштырбай туура жолго жетелөөгө багытталган ханафи мазхабына негизделген дин чөйрөсүндөгү философиялык жана диний көз караш. Ал Абу Мансур Матуриди тарабынан түзүлгөн бул ишеним динди акыл менен түшүнүүгө жана ага негизделген инсандык адеп ахлакка багытталган. Бүгүн мусулман дүйнөсү мусулмандар жашаган коомчулуктар абдан көп ар кандай зордук зомбулукка, согуштарга, бөлүнүп жарылууга же болбосо исламофобияга дуушар болуп жаткан учурда, ошондуктан ушул жаатта биз салттуу ислам деген эмне экендигин, салт басымдуулук кылган исламбы же болбосо салттуу ислам дегенде бул ислам динин биздин ата бабаларыбыздан бери кармап келген бир багытта Курандын, сүннөттүн негизинде келген ханафи жана матуридилик негизде келген ислам дини экендигин илимий макалалар менен, Казакстан, Өзбекстандан келген аалымдардын пикирлери менен, биздин коомчулуктагы аттуу баштуу инсандарыбыздын, мамлекеттик деңгээлдеги жогорку инсандар менен, чоң аалымдарыбыздын, диний кызматкерлер менен бүгүнкү күндө илим алып жаткан, магистратура, докторантура алып жаткан илим изилдөөчүлөр менен, коомдо кызмат кылып аткан, практикалык жүзүндө кызмат кылып аткан инсандардын да пикирлери менен ушул конференция аркылуу элибизге, журтубузга биз ислам дининен коркунуч келбейт. Ислам дининде орто динди карманган бир дин. Мун жерде тарапкерлик, бөлүнүп жарылууга, душмандык кылууга, же болбосо ислам дини аркылуу ар кандай туура эмес нерселерди адам өлтүрүүгө, жанын кыюуга, айтор такбир деп айтып бүгүнкү күндө баарын кабырга чыгарып, кайсыр согуштук бир эмне кыймыл аракеттерге барууга эч качан ислам дини жол бербей тургандыгын далилдөө болуп эсептелет. Кыргызстанда ханафи мазхабы ислам дининин негизги мазхабы болуп саналат. Ханафи мазхабы имам Абу Ханифа тарабынан негизделген жана дүйнөдө көптөгөн мусулман өлкөлөрүндө тараган. Ханафи мазхабы Кыргыз элинде жана ошондой эле бизге бир тууган болгон боордош жакын улуттарда бул негизги тутунган, 1000 жылдан бери тутунуп келген дин болуп эсептелет. Бала бул дүйнөгө келип, кулагына азан чакырылгандан кийин бул дүйнөдөн узатканда дагы ошол ханафи мазхабынын жанагы ханафи мазхабына ылайык узатышат. Ошондуктан биз азыр эскертип кете турган нерсе, салттуу ислам дегенде биз негизи ислам салттуу эмес болуп бөлүнбөйт. Ислам деген сөздүн мааниси биздин Орто Азия элине, ошол кыргыз элибизге дагы каада салтына жуурулушуп, ошол дин салт болуп калган матуриди акыйдасы жана ханафи мазхабы жана сопучулук болуп эсептелгендигине айтып жатабыз. Ошондой эле биз бардык каада салтыбызда кыз узатсак, келин алсак, булардын баарында динибизге ылайык болгон үчүн ошол нерсени салт катары тутунуп, бирок өзүбүз билип билбей биздин ата бабаларыбыз салт кылып сиңирип жиберген каада салттар бар. Албетте салт өзү эки түрдүү болот. Шариатка туура келген салт, анан шариатка туура келбеген салт болот. Биз салттуу деп айтып жатканда шариатка туура келген салт айтабыз. Ал эми шариатка туура келбеген, мисалы ысырапкорчулук болсо, же башка бир элге
элге дагы башкаларга дагы зыян келтире турган салттар болсо, аны албетте шарият ал нерсеге жол бербейт. Кыргызстандагы салттуу исламды түшүнүү жергиликтүү элдин маданий турмушу менен тыгыз байланышта болуп, учурдагы диний практикада өзгөчө орунга ээ. Что такое салттуу ислам? Это мурас, это наследие всех наших предков, алымов, ученых в Центральной Азии, да, потому что на самом деле наследие огромное просто, да, начиная от имама Сарахси, имама Абу Ханифа, допустим, имам Термизи, все. То есть это все полностью историческое, сложившееся наследие, которое передано от устазов к устазу, от устазов к устазу, от наших предков, дошедшие сегодня до нас самих, да, вот. И разъяснение по тому, что наш ханафитский мазхаб, да, наше определение, понимание вероучения по имаму Матуриди, сегодня идет такое вот разъяснение очень важно. Шариат менен үрп-адаттардын айкалышы бул көптөгөн мусулмандар үчүн маанилүү маселелердин бири. Шариат исламдын укуктук жана этикалык нормаларын белгилейт. Ал эми үрп-адаттар айрыкча жергиликтүү коомдорго тарыхый жана маданий контекстте бир элдин, аймактын же этникалык топтун жашоо турмушунан чыккан белгилүү салттар жана иш-аракеттер болуп саналат. Ал эми кыргыз элинин үрп-адаттарынын көбү ислам динине каршы келбей тургандыгын айтат Аалымдар кеңешинин мүчөсү Жеңишбек Курбанов. Үрп-адат дегенибизде ушул коомубузда, салтыбызда бекем калыптанып калган кайсы бир сөздөр же кайсы бир иштерди мисалы үрп-адат дейбиз. Ал үрп-адаттарда бир топко бөлүнүп кетет. Мисалы чоң жалпы деген, жалпылай баарына бирдей болгон үрп-адат экен. Кээ бир мисалы дыйкандардын өзүнүн, соодагерлердин өзүнүн үрп-адаты бар. Мисалы медицинада өзүнчө, ал тармакта өзүнчө бир үрп-адаттар бар. Үрп-адат кыямат күнүгө чейин бул токтобой ушундай пайда боло турган нерсе. Эми ошого өкүм бергенде кандай? Кантип өкүмдөр чыгат? Шарият өкүмү бул үрп-адат эгерде Куранга, хадиске, ижма, кыяска каршы келбеген учурунда, мана ошондо ал-адату мухаккама деген кайда. Биздеги салтыбыздагы көптөгөн ошол биздин негизделген үрп-адаттарыбыздын көпчүлүгү бул шариятка дал келет, эч кандай каршылыгы жок. Кыргызстанда ислам диндин негизги багыты катары белгилүү. Ал көбүнчө ханафилик мазхабы жана матуридилик акыйдасы боюнча сакталып келет. Бул эки түшүнүк адамдын диний жана коомдук турмушуна түздөн-түз таасир этет. Ошондой эле коомдогу тынчтыкты, биримдикти жана диндин негизги принциптерин сактоого жардам берет. Ушул биздин Кыргызстаныбыздагы диний жаатындагы ушул бөлүнгөн бөлүктөрдүн ушул баарысын бир калыпка алып келүү жана ушул Кыргызстаныбыздын өсүшүнө биргеликте салым кошуу болуп атат да. Ушул нерсени канткенде биз ишке ашыра алабыз деген максатта бүгүнкү конференция уюштуруп жатат. Жана бул конференцияга биз Атайын Ош шаарынан келип отурабыз. Бизге аябай жакты. Иш-чаранын алкагында жалпы мусулман коомчулугуна диний ишенимде туура багыт берүү максатында Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши тарабынан иштелип чыккан салттуу ислам түшүнүгү китебинин презентациясы болуп өттү. Зарема Дженалиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.